Сиздерди бүгүнкү жандуу жолугушууга кош келиңиздер. Биз үчүн сиздер менен ушул залда чогулуу чоң сыймык. Бүгүнкү иш-чарада сиздер тажрыйбалуу психолог доктор Өмүрбектин пайдалуу кеңештерин угуп, суроолоруңуздарга жооп аласыздар. Бул жолугушуу ар бирибиздин ички дүйнөбүзгө үңүлүп, жашообуздун жакшыртууга арналган. Ошондуктан өзүңүздөрдү эркин сезип, баарлашууга активдүү катышыңыздар. Биздин доктор Өмүрбек агайыбызды залга чакырып алалык. Баарыңыздар туруп, кол чаап койсоңуздар. Кандайсыздар? Рахмат, кубанычтамын. Эми эго деген ресторан келип, эголор көтөрө элеми? Адам эгону көтөрмөйүнчө болбойт. Жаш баланды эле мактап койсоң көңүл көтөрүлөт го. Илбой нерсе мактап, жакшы кийинип, жакшы жүрүп, жакшы нерселерге жетишкенден кийинки шаг баягы Кудайдын жолуна болгон шаг болуш керек да. Мына пайгамбарыбыз деле бизнес кылды, бизнес кылып жүрдү. Анан баягы өзүнүн убагы келгенде мына канча адамга жарык берди, канча адамды жолго салды дегендей эле башында бул нерсе да керек да. Башында. Андан кийин ошол нерсе менен кармалып калбаш керек, кийинки шакка өтүп кете бериш керек. Отуруп сүйлөй берейин, уруксат берсеңиздер. Менин атым Жалилов Өмүрбек Дөөлөтович, кесибим боюнча психолог. Мына көп жылдан бери иштеп келем. Мен баягы бул дүйнөдө адамды кыйнаган эмне? Кыйнаган бир эле нерсе, напсини баш ийдирүү. Кыйнаган бир эле нерсе да. Ошону кантип баш ийдириш керек. Ошол жөнүндө мен өзүмдүн кичине өмүр боям жөнүндө айтып берейин. Мен деле башында баягы жаш балдардай болуп, аябай эгого толгон, анча-мынча сөгүнгөн, анча-мынча ичип койгон дегендей. Анча-мынча жыргап эле жүргөн бала болчумун. Анан баягы негизи эгонун көп эле менде негизичи. Өтө эгоист адам болгом да. Анан ошол эгоизмди кантип иштетиш керек, мен ошонун үстүндө көп эме кылдым да. Анан ошентип жүрүп анан Жалал Абадка кеттим. Жалал Абадка барып, аябай агрессивный элем, оюмда жаман ой көп. Ушундай эле. Анан ошол мендеги напсимди, мендеги баягы мындайча айтканда энергияны деп коебузбу, ошол нерсени мен кызматка жумшадым. Жалал Абадка барып эмне кылдым? Жалал Абадка бардым. Бул жактан баягы мен агайларым жөнүндө айта кетейин. Башында Медер Итбаев деп мен эң биринчи агайлардын бири Медер Итбаев. Ошонун колунан анын учендиги Акыл Абдырахманов деген агайдын колунан баштадым. Медер агайдан массажды үйрөндүм. Акыл Абдырахмановтан гимнастикаларды үйрөндүк. Баягы кичине курал эме кылдык да, колубузга курал топтодук. Анан жөнөдүк анан. Барып турган эмне кылдым? Эрте менен эрте элдердин баарын чогултуп алып туруп бекер машык турам. Барганда биринчи эле Оштон эч кимди тааныбайм. Ош Жалал Абадта жүрөбүз. Анан байына барам. Ошол жерден баштайм элдерге эго жөнүндө, напси жөнүндө сүйлөп баштайм. Стресс жөнүндө сүйлөп баштайм. Анан ошол жерден бир күнү бир окуя болду. Азыр байнанын атын унутуп атам. Ошол жакта отуруп эле айда бир маалда карасам эле ошол жакта бир 20-30 эркекти чогултуп алып туруп ортодо сүйлөп отурам баягы аларгачы. Анан ошентип алар баягы дос күтүп баштадым аяктан. Тааныш күтүп баштадым. Анан мени очередь менин үйлөрүнө алып кетип баштады. Очередь менин үйлөр. Байнага барсам деле кел, моун жасай калабыз деп отуруп тура калам. Бутуң ооруп атса кел, моундай чоебуз деп эле баягы үйрөнгөндөрдү үйрөтүп баштайм. Ошентип отуруп мына кийин
баягы мендеги напсини мен кызматка салдым. Жалаң апаларды чогултуп алам, ошондо деле эртең менен эртеп курортко жумушка кирдим. Курортко барып туруп элдин баарын машыктырам. Кечинде машыктырам, күндүз массаж кылам курортто. Анан ошол эгону, напсини мен только кызматка салдым. Мына эртең менен эрте туруп алып апаларды келип машыктырып бересиң. Анан көпчүлүгүнө баягы бекер массаж жасадым. Көрдүңүздөрбү? Мендеги агрессияны, мендеги жаман ойду, мындайча айтканда эми сиздерге түшүнүктүүрөөк кылып айтып атам менде. Мендеги баягы батпай турган эгону мен кызматка салып баштадым, кызматка. Анан кызматка салганда эмне болот? Кызматка салганда Алла Таалам өзү колдоп баштайт экен. Ошол жакта мен бир духовный устазым жолукту. Анан ал тарбиялап баштады. Анын колунда мен 8 жыл жүрдүм. Азыр раматылык болуп өтүп кетти. Ошонун колунда 8 жыл жүрүп, анан ошол мени аябай мына терең тарбиялады. Терең тарбиялап, анан мына кийин айтчу, сен буюрса, мен бир 30 жашымда эле айтып өткөн. Сен 40 жашыңда уже чыгасың элге, 39-40 жашыңда деп айтып кеткен. Анан ошол боюнча мына элге жардам берип жүрөбүз. Анан могул жерден мына өзүңөр күбө болуп атасыңар. Азыр бизден результат алгандар, бизден результат алгандар, албагандар эмес. Бизден результат алып, бизден жакшы болуп, бизден сабагыбыздан пайда тапкандар колуңарды көтөргүлөчү, ана көрөйүн баарыңыздарчы мына. Только результат алгандар көтөргүлө. Мына уже 50-60% экен. Ошол анан могул мен сиздерге аз кичине напси жөнүндө айтып берейин. Напси деген бул эми билесиңер мынча, билесиңер. Анан биз бул жерден дагы бир нерсе бар экен. Көп адам кызмат кылат экен, бирок эмесин баягы топтогон энергиябызды да коюп, топтогон ыйманыбызды, топтогон сообузду кайра эле жедирип жүрө берет экенбиз да. Именно ошону напси жейт экен. Көп адам кызмат кылабыз, бирок напси биздин эмебизди жеп кое берет экен кайра элечи. Аябай кызмат кылат экенбиз, кайра эле напси жеп кое берет экен. Ушул нерсени дагы мен баягы духовный устазыман аябай терең үйрөндүм. Ошолорду терең үйрөнгөндөн кийин анан бизнес анан жогорулап кетип баштады. Ошондон кийин мына өзүңөр күбө болуп атасыңар, мына эмне деген гана оорулар айыгып атат, эмне деген гана оорулар. Биздин бөлүшкөнүбүз эле, бөлүшпөгөнүбүз канча биздинчи. Анан бизде мына окугандар группага мына СМСтер келет, мен жакшы болдум, мен тырмагым жакшы болуп кетти, мен гаймартым кетти, мен геморроюм кетти, менин циститим кетти дегендер өтө көп. Биз бир эле бөлүшүп коебуз, кайра монтип бөлүшө бербейбиз, мактанып. Бизде андай историяда болгон эмес биздечи. Эми анда санда болот, анда санда. Биздин эмебизде болгон эмес. Кээ бир эмелерде болуп, бирөөнүн башы оорубай калса, аны бир ай мактанып, мына башы оорубай калды деген түшүнүк жок биздечи. Жакшы болуп кетти, кете берет, кайра кийинки результаттарды бөлүшө беребиз. Биздин иш ошондой негизи. Анан могул жерден напси жөнүндө, мисалы, мен сиздерге аябай напсим көп деп коеюн, напсим көп. Мен напсинин үстүнө кандай иштедим? Мен ар кимдики ар кандай могул жерденчи. Меники ушундай, мисалы. Мен баягы мен аябым айтып берчү эле, мен дагы жатып алчумун, анан акчам калбай калганда эле 1-2 күн туруп койсом акчалар келип толуп калат. Кайра жатып алчумун 1 айга жеткендей кылыпчы. Мен ошентип көп жүрдүм. Акча калбай алганда эле кой курортко барып элдердин баарын чогултам. Чогулуп туруп эле машыктырып баштайм. 4-5 күндөн кийин акчалар уже жаап баштайт. Ана 5-6 күн машыктырам. Бир жума машыккандан кийин бир 50-60 миң сомду кылып алып жатып алам, ол 1 ай иштебей. Ошондой көп болду менде. Көрдүңүздөрбү? Мен иштеп атам. Мен напсим, мындайча айтканда, напси Кудайдын жолуна напсини иштетсе болот. Түшүнүңүздөрбү? Кудайдын жолуна напсини иштетсе болот. Напси десе эле коркор эмеспиз, напси десе, наоборот, напсини Кудайдын жолуна иштетсе болот.
Эми жеп таштагандардын написинде мен мисалы соопту кылдым, бирок эми бияктан жеп коюшу мүмкүн. Мен канчадан мен иштештим. Мен мисалы мына бир адам келди деп коеюн. Ошо менен иштешем. Аябай жакшы болду. Бирок мен ошол адамдын кемчилигин көрүп туруп алсам, мен баягы кылган соомду жеп кое берем. Түшүндүңүздөрбү? Кыргызда бир жакшы сөз бар. Дүлөй болуп кир дейт, дүлөй болуп кир, сокур болуп чык дейт. Түшүндүңүздөрбү? Эгер сен бир жакка барганда дүлөй болуп кирип, сокур болуп чыга албасаң, сен баягы топтогон жакшылыгыңды баарын жеп таштайт экенбизчи. Бул мусулманчылыкта аябай айтылат. Основной. Анан ошол нерселерди, ошол принциптерди карманып жүрдүм. Мен тапкан акчамды молдо менен чайышам. Тапкан акчамды жакшы бир спортсмен болсо, бир жакшы йоганы билген эмес, ошо менен чайышам. Тапкан акчамды бир аябай ушул эме боюнча окуп алган адам болсо, ошого кызмат кылам. Мен тапкан акчамды только кызматка жумшадым. Үйдөгүлөр айтчу да, темизелеп эле иштеп жүрөсүң. Үйүң жок, аялың жок, машинаң жок, темизелеп эле керелин кечке тиякта жүрөсүң, ар күнү чайга алып барасың, көлгө алып барасың деши да, меничи. Анан бирок мен ошондо сезчүмүн да. Ушул нерсенин баары аябай бир чоң нерсеге айланарын сезчүмүн да. Анан негизи баягы адам только кызматка эле өтө бериш керек экен. Бирок ушул нерсени жакшылап көңүлүңөргө түйүп койгула. Кызматыбызды биз жууп иштейт экенбиз. Эң эме жер ушул жер экен. Мисалы, мага бир клиент келди деп коеюн, бул красавица келди деп коеюн, менен аябай жакшынакай болуп, эме алды. Анан бул мага арызданып келсе, мен ушуну бул деле мындай турбайбы? Бул деле тигиндей турбайбы? Көрсө бул деле мындай шүмшүк турбайбы дей берсем, мен кылган кызматымды жеп ишта берет экенмин. Түшүндүңүздөрбү? Мен даже баа берип койсом, кылган кызматымды жеп иштейт экенмин. Именно ошол кылган кызмат адамды руханий жактан өстүрөт экен, көрсөчү. Мен китепте эле окуган эмесмин. Бир күнү туруп эле мына билип калдым да көп нерсеничи. Көрсө баягы туура иш кылып, бирөөнүн кармасына кирбей, жакшы элге пайда иш кыла берсең, Алла Таалам көп нерсени билдирип коет экен. Бул өтө таң калыштуу нерсе. Анан мен дагы айтып коеюн бир нерсени. Мен бул жактан окуй калып, Казакстандан, Өзбекстандан окуй калып, бир акылдуу адамдардын сөздөрүн окуй калып, анан бияктан урдап, тияктан урдап, анан силерге мен мындай акылман болуп чыккан жокмун, Кудай сактасын анда. Мен силерге вообще акыл айткан эмесмин. Туурабы? Жасагыла дейм, мону жасагыла. Мону жасагыла, медитацияга отурула, басуу техникасын кылгыла, күн менен саламдашууну жасагыла дейм. Түшүндүңүздөрбү? Ушул нерсени айтып коеюн. Бизде только действие. Через иш аракет аркылуу ошонун эмеси келет экен. Эгер биз иш аракет кылып туруп, бул кедей экен, бул бай экен, бул бечара экен, бул бакыш ажырашып кетиптир, баланчанын кызы ажырашып кетиптир, баланчанын эмеси ажырашып кетиптир деген ой кетсе, менин жанагы топтолуп аткан соомдун баарын жеп коет экен. Түшүндүңүздөрбү? Бул жерде ошол основной ошол мыйзамдар. Нааразы болгон адам жаман экен болчу. Нааразы болуп, мен ушундай болуп атам, анан мен мындай болуп атам, анан тигиндей болуп атам дегенде эле уже болду, биз артка кетип баштайт экенбиз. Анан баягы эми сүйлөй берсе сөз көп. Анан илимдер келип эмнеге келет? Илимдер келип туруп эле бир нерсеге такалат. Мисалы мына мусулманчылык деп коеюн. Мусулманчылыкта эмне кылып атат? Колубузду бияка коюп туруп жаратканга байланып атабыз, туурабы? Ошол учурда прошлый да жок, будущий да жок. Только ошол жерге байланып, жаратканга байланып турабыз. Көрдүңүздөрбү? Муну учурчак деп коет экен. Көрдүңүздөрбү? Учурчак. Мисалы жөн эле жүрөбүз, Анан мен бияка барып бир намаз окуй калсам или теспе тарта калсам, ошол учурда туруп, ойдун баары ошол жаратканда болуп турганда, биз жараткандан заряд алат экенбиз. Түшүндүңүздөрбү?
эми буддизм деле ошол. Мен азыр силерге только мусулманчылык боюнча айтсам дагы бул динди деле илимди билимди мондай кенен караш керек да. Мондай эле кысып алган болбойт алчы. Буддизм деле ошол. Ошол адамды учур чакка кантип алып келиш керек. Индуизм деле ошол. Баардык диндер деле ошол. Суфизм деле ошол экен. Баягы бизне ой басып аткан да, биз ой баспаланан ооруп эткенбиз. Ошону баягы Кудайдын аттарын айтып, жараткан 99 атын айтып, или жараткан менен мындай өзүбүздү салып бере алсак, адам учур чакка келип баштайт экен. Бирок бул өтө кыйын нерсе экен. Кыйын нерсе экен. Мен могу сиздерге берип аткан нерсе адамдын оюнун баары, энергиясынын баары прошлойго кетип берет экен. Прошлойго кетип берет экен да. Мына карап көрсөңөр, оюңардын баары өткөн чактагы. Бирөө менен жолукканыңар, бирөөңөр менен таанышканыңар, бирөө менен жаман көргөнүңөр, урушканыңар, эски сүйгөнүңөрдү эстөө, мисалы. Көрдүңөрбү? Ойдун баары өткөн чакка кете берет экен. Эми могу биздин практикалар адамды учур чакка кантип алып келиш керек. Болду, ошол эле. Башка сөз жок да. Учур чакка кантип келиш керек. Эми мына сиздер мына болуп көрбөгөндөй результаттар болуп атат. Неге деген адам учур чакка келген үчүн результат болуп атат да. Мына биз ушул нерсенин механизмин иштеп чыкты десек болот. Эгер мен бияктан урдуп алып, тигин Давлатовдун сөзүн тети Жон Хехонун сөздөрүн урдуп алсам, элдер айтат да. Сразу айтып чыгат. Туурабы? Сразу айтып чыгат. Сен мону жактан урдуп алып, бияктан урдуруп атасың дейт да. Ошон үчүн баягы бул менин өзүмдүн могу жан терим менен өткөргөн үчүн, могу нерселердин баарын жан терим менен өткөргөн үчүн мына болуп көрбөгөндөй результаттардын болуп атканы ошол. Бизден результат алгандар кол көтөрүп койгулачы мындай. Результат алгандар. Только алгандар көтөрүлө мына. Мына караңыздар, мына артыңыздар канча адам мына. Жазасаң результат болот, жазбасаң эч нерсе жок. Бул жерде ошол. Эң негизгиси жасаш керек. Эми мына меники эме болду, Жалал Абадка бардык, эл менен иштеп жүрдүк, результаттар кетип атты, аябай кетип атты. Анан мисалы могу жерден ушунча адам отурса, ушун жарымына результат кетип атты, жарымына кетпей атты. Мен түшүнбөй аттым, неге мындай болуп атат дейм да. Эрте элдердин баарын чогултуп, баягы полмо тарамыштын көнүгүүлөрүн үйрөтөм, бүт бар денелери чоём, медитацияга отургузам, жарымы кетет, жарымы кетпейт. Таң калыштуу, түшүнбөйсүң. Анан баягы мен духовный устатыман илим алып баштадым. Көрсө баягы бүт эле духовный закондорго алып такалат экен. Духовный закондорго такалат экен. Мисалы, мусулманчылыкта айтылат, тууган менен катыш дейт. Кошунаң менен катыш дейт, кошунун акысы бар дейт. Ошо менен тууган менен катышпагандар, күйөөсүнө эрегишкендер, кайын журтуна эрегишкендер, өзүнчө эле акылдуу болуп, өзүнчө эле сулуу болуп, өзүнчө эле кыйын болуп, өзүнчө эле байсынып, өзүнчө эле аябай өзүн кеде ойлоп, көрдүңүздөрбү? Кийин анан ошол жагына өтүп баштадым. Ошол жагына өтүп баштаганда бизде мындай безупречный система түзүлдү. Эми мына могу эменин бир уникалдуу жери, отурасыңар, жасай бересиңер, ордон айыга бересиңер. Ошол эле могу жерде системачы. Ошон үчүн бул жагынан аябай көп изденгенге туура келди. Өтө көп изденгенге туура келди. Эми бул окуялар өтө көп. Бир байке индивидуально иштешип калдым бир семья менен. Эми аттар айтылбайт, түшүнүңүздөрбү? Мен баланча ашмат келип турам, ташмат келип тур десем бул болбойт. Бирөө менен иштешип калдым, анан 3 этаж үйү бар экен. Анан мен барганда эле карап туруп, монун жарымын кесип туруп, духовноского кичине салып койсоңуз болбойт беле, бир эле этажда деп койгом да. Десем ага аябай катуу тийиптир. Эми ооруп атат үй бүлөсү мененчи. Мен ал менен иштешип атам.
үйүнө алып бир күн ушинтип коюп атпайбы, могу килтейген үйүң турат, ошонун жарымын кесип эле сатып ийсең, могу бир эле этаж кетет да деп ушунчалык катуу тийип турагачы. Убагында адамга билимге, илимге чуркап калыш керек да. Бүгүндөн баштап чуркап калышыңар керек. Жөн эле отурганда Кудайды эле жаккаңарды кармап отурсаңар андан бетер сонун болот. Жөн эле Кудай деп. Түшүнүңүздөрбү? Ошондо адам күндөн күнгө өнүгөрөт. Биздин дүйнөгө материалдык нерсе кирип кетет экен да. Бул эң жаман нерсе экен. Баласын киргизип алат, күйөөсүн киргизип алат, сүйгөнүн киргизип алат, бийликти киргизип алат. Жүрөгүңө эмнени киргизсең, ошол аркылуу биз азап чегет экенбиз. Түшүнүңүздөрбү? Анан бул медитациянын менин бир жерим бар. Өмүрүмдө карандаш алып алып чийип, монтип сабак берген эмесмин да, көрдүңөр беле. Мен вообще план жок сабак берем. Бир нерсени жасап алып, азыр мен силерге сабак берем деп үйдөн жазбайм вообще. Мен андай болгон эмес. Өмүрүмдө болгон эмес. Каяка баралык, кимге сабак берем, бизде план жок. Жөн эле мындай немеге жараша жанагы. Ыңгайына жараша кете берет сабакчы. Ыңгайына жараша кете берет. Ушундай жактары бар. Анан да бирөөлөр келип калды. Чоң жакта иштейбиз, нар жак бир жакта иштейбиз деп, анан личный разбор келди атайын. Мен анда Ошто элем, Ошко барып калды. Анан сүйлөшүп көрсөк, менде окуп аптыр. Ушундай эме менен барды. 5000 сом берди, айттым, кечирип коесузбу, 5000 сомду ала бериңиз десем, болбой берди. Келип кучактап, колуман өп. Кечирип коюңуз, сиз даяр эмессиз десе болбой, анан кичине сүйлөштүк. Анан 15 күндөн кийин айтат. Баягы сен менен мен 5000 сом төлөп сүйлөштүм эле, мында эч кандай пайда алган жокмун дейт. Көрүңүздөрбү? Эсептешкен өтө арамдык. Эсептешкен страшный арамдык. Кадамыңды санаган страшный арамдык. Кылган жакшылыгыңды санаган страшный арамдык. Кылган жакшылыгыңды эметкен мындан өткөн арамдык жок. Көрдүңүздөрбү? Жөнөкөй эле нерселер. Анан ошентип жүргөндөн биз сөгүнүп кеттик да анча. Баягы жаңы ишти баштадык, дагы тааныбай эле, биягында эле урдуруп бердик. Анан акырындык менен система коюлду. Андан кийин мына иш кетип баштады. Ошон үчүн бул жакта эми иш көп. Иш өтө көп да. Аракет эле кыла бериш керек. Анан мисалы мына биздики эмне? Основной тренировка. Могу жер катып калат экен да, көрсөтчү мына. Могу жер катып калат экен. Ушул жер катып калган эле болду. Тагдырында талкаланат экен. Башында не болсо, Кудай ошол жерде отпойбу, мисалчы. Башың катып турса, оюңда не болсо дейт, кыргызда айтылат, мусулманчылыкта да айтылат. Жүрөгүңдө эмне болсо, оюңда не болсо дейт, Кудай ошол жерде дейт. Или периштелер омин кыла берет дейт. Мына могул жерибиз катып турса, не болот? Биздин организмибиз ошондой болот, тагдырыбыз ошондой болот, келечегибиз ошондой болот. Ошондон талкаланабыз бизчи. Ошон үчүн ушундай жактарды бар да. Анан основной биз баягы эмеге физкультурага көңүл бурганыбыздын себеби физкультурага. Бүт жана физкультуралар кылып, мисалы, отуруп туруп, эң жөнөкөй эле мындай, отуруп туруп, денелерди кыймылдатып баштаганда биздин мояк отключение өтүп баштайт. Ошон үчүн кыймылдан өткөн дары жок. Кыймылдан өткөн дары жок. Кара жумуштан өткөн дары жок. Менин да эгом чоңоюп кетет кээ бирдечи. Кадимкидейчи койдоп туруп эле элдерге түз эфирге кирип, группалардан уже сүйлөп баштайм да. Көрүңүздөрбү? Меники через кызмат аркылуу мен жеңилдейм. Канчалык кызмат кылсам, мен ошончолук биягым жеңилдейт. Көрдүңүздөрбү? Через кызмат, Нуржигит Кадырбектин бир жакшы сөзү бар. Эме деп, сыйынуу менен Кудайды табасың, бейишти табасың дейт, сыйынуу менен. Кызмат менен Кудайды табасың дейт. Кызматтын орду өтө чоң. Колуңан не келет, кызмат кыла бер. Мен мына стройкада иштеп жүрдүм. Башында Кудай бергенде тетиги жолдо май сатып жүрдүм, стопча сатып жүрдүм.
Андан кийин мал сатып жүрдүм. Мына мал саткан досум бар, Азамат деген, ошону мына азыр аяш эжем иниси келди. Мен мал саткан боюнча досум, ошонун эмесинде дагы жанында малын кайтарышып, малын сатышып, ошонун жанында да жүрдүм. Кудайга шүгүр, көрдүңүздөрбү? Жөн эле кызмат кыла бер, күтүп алсаң өлдүң. Күтүп алсаң өлдүң. Мисалы мына ошонун жанында жүрдүм, ал мага акча берет, ал досум мага. Биз 20-30 кой алып келем, анын машинасына жүктөп алып, кайра сатам, акчасын чыгарып берем. Кудай сактасын. Бирөөнүн сен акчасын санап, ушул мынча таап атат деп эметип алсаң, ал адам өспөйт экен. Биз баягы кылган жакшылык жеп кое беребиз кайрачы. Биз билбейт экенбиз да, жеп кое берет экенбиз да. Көзүңөргө жаман нерсе көрсөтсө, астагфирулла, Кудай кечир деп тургула. Ошондо баягы нерсе жуулуп кетет. Түшүнүңүздөрбү? Азыр мен могу жерге келип алып туруп, арак ичип, тамеки чегип атсам, могу оюң көпчүлүгүңөрдүн жарымынын көбү уже Кудай сактасын дейт да, ушундан үйрөнбөй бололу дейт. Көрдүңөрбү? Мен могу жерден азыр арак ичип атсам да, тамеки чегип атсам, сразу эле ушу эмнени үйрөтөт дейсиңер? Көрдүңөрбү? Уже нар жагыңардагы баягы буга чейин бирөөнө жакшылык кылдыңар, бирөөнө үй салып бердиңер, бирөөнө жакшы жардам бердиңер, ошонун баарын жууп иштейт экенбиз ий менен, ушу менен. Көрүп атасыздарбы? Түшүнүп атасыздарбы? Ушул нерсе менен биз жууп иштейт экенбиз. Биз билбейт экенбиз да, мен аябай жакшылыктарды кылдым мисалы. Анан могу эже мындай экен, өзүнчө эле кыйын болот. Өзүнчө эле деп мен ошого баа берип, эгом иштеп баштадыбы? Менин биякта сиздерге кылган, адамдарга кылган жакшылыкты мен жууп иштейт экенмин да. Ошон үчүн мен көрсөм да көрмөксөммүн да. Андай нерселер мен эл менен канча иштедим. Эл менен мен көп иштедим. 2007-2008ден баштап эл менен иштеп келем. 2008ден баштап. Көрдүңүздөрбү? Тынымсыз иштедим эл менен, тынымсыз иштедим. Жалбаттыктар бүт эле тааныйт. Мен канчадан шылдыңдап жүрүштү. Кээ бирлер бул башка динге кирип кетти деп жүрүштү. Кайсы дин дейм мен дем түшүнүшпөйт. Андай аябай көп болду. Анан бирөөлөр чыгышты, баягы йога менен маштырасың да, маштырып алсаң, сен капырдын кыймылын жасап атасың депчи. Ушундай тоскоолчулар аябай көп болгон. Анан азыр мына биздин менеджерлер айтмакчы, мурда медитация эмне, ширик эмеспи, мындай тигиндей дегендер азыр бизде почти что жок. Сабакка келгенде эле кайсыга акча төлөйбүз, кайсыга эметели дешип эле ушундай эме болуп калды. Эми айта берсе сөз көп могу жердечи, түшүнүңүздөрбү? Основной баягы биздин эмебизди жедирген нерсе. Эми дагы бир нерсе айтайын. Могу жерден баягы адамдын ичинде кара жин, ак жин деп айтылат, Бул динде айтылат да, кара анан ак нерсе бар деп адам ичинде. Муну иньян деп коет экен, мисалы. Жаман жакшы деп коет экен, адамды жаман жакшы бирге жүрөт деп коет экен. Эми адамдын эгосунун, нафсинин бир жери бар. Эң опасный жери ушул жер экен, ушуга жакшылап көңүл бура алыңыздар. Мисалы, мен сиздерге мына азыр отуруп турган жакшы, или мондай бир жакшы нерсе айтып койсом, адамдын ичинде ак жин менен кара жин аңдып турат экен. Анан ошону баягы адамда эгер каралык көп болсо, ошол бияка жазып коет экен. Анан дагы бир кишиден угабыз, аны бияка жазып коет экенбиз. Китептен окуйбуз, бияка жазып коет экенбиз. Анан баягы эмне болот? Бир карасаң баарын да билип турасың. Турабы? Баар чогун түшүнүп турасың. Бирок колуңан эч нерсе келбейт. Түшүнүңөрбү? Биз баягы информацияны кара нерсе алып алат экен. Мен билем мисалы. Анан баягы дос болуп жүрүп, сразу эле баягы бетине кармап чыгасың да, сен ким элең депчи. Мындан өткөн кордук жок экен, мындан өткөн. Ошон үчүн могу кара нерсени баягы бир жакшы нерсе уксаңар,
жакшы илим уксаңар, Кудай деп, ошону мындай ошол учурда астагфируллах, Кудайым ушуну жакшы жакка өзгөрткөнгө, менин тагдырымды, өзүңдү тааныганга, эли журтка пайдасы тийген илим болсун десеңер, ошол баягы информация акчадан өтөт экен. Түшүндүңүздөрбү? Любой информация келет экен, буяк жазып алса мен билем дейт. Бизде машыгып жүрүп, жанында бир 2-3 ай жүрүштү, жарым жыл жүргөндөр болду. Анан сразу эле кыйын болду, машыктырып башташты. Көрдүңөрбү? Мен билем деген нерсе бияка өтүп калат. Анан эмне кылат? Аны акча жасаганга колдонуп башташат. Мен устазым 8 жыл акча алдырган эмес. Жана духовный устазым. Мизерный алдырчу, 2000ден алдырчу айыначы, 2000-3000. Анан баягы частниктер келип, индивидуальныйлардан жакшы эле төлөчү алар. Бирок баягы мен ушундай элдерди жок дегенде бир 150-200 адамды курорттон эртемен маштырчумун. Бекер маштырчумун. Өтө аз акча алчумун. Неге дегенде устазым ошол убакта билген экен. Анда мен жаш баламын да. Жаш балам, бир 24-25 жаштагы бала. Ошол учурда мени булганып калбасын деген экен. Мен ушу булганып калып баягы келечегине тетири пайдасын тийбесин деген экен. Мен айтчумун да, мына мен билем, элдер жакшы болуп атат дейчүмүн да, устазымачы. Элим бар жакшы болуп атат мына. Сон болуп атпайбы десем, шашылба деп койчу. Көрсө ал баягы менин напсимди, тарбиялашымды күтүп жүргөн экен. Ошондо айтчу, сен аз могу кебетең менен миллиондор тапсаң болот дечү. Бирок нар жагы жакшы эмес дечү. Түшүңүздөрбү? Нар жагы жакшы эмес дечү. Анан мен аны кийин түшүндүм. Көрсө баягы мени материалдык дүйнөгө кирип алсаң, бирөөнүкүн алып коесуң, экөөнү аласың, анан эгоң семирет, анан ошентип кете берет экен да. Анан кийин баягы эң артында көтөрүп чыгат экен да. Ошон үчүн баягы адамдын ичиндеги ак жин, кара жин деген нерсе бар экен да. Ошону акчага айландырыш керек экен. Эми ал мисалы жаман ой деп коет мисалы. Жаман ой келсе, адамга келди. Бир жаман ой, 2 жаман ойду чакырат. Бияка келди. 3-өөнү чакырат, 4-өөнү чакырат, 5-өөнү чакырат. Ошентип туруп ана энергетикасы тыгыздалып баштайт экен. Чоңой өткөн, анан баягы ошо кара нерсени чоңоюп кеттиби? Кара нерсени тартып берет экен. Кара нерсе чоңоюп кеткенде кара нерсени тартып берет экен. Анан баягы кара мүртөскө айланат экен. Эгоист адамга айланат экен. Таарынчак адамга айланат экен. Мен Кудай сактасын, 7-8 жылдан бери таарыныч деген нерсени билбейм мисалчы. Жакшы эле мындай аялыма кээде жиним келет, 0 нар жактан чыкпайт да. Ошондой болду азырчы. Жакшы эле кээде мындай эметейин десең эчтеке жок. Мындай сөйгүм сагынганба мындай эле реклама. Анан ошол кара нерсе чоңоюп туруп, анан ошол мындай эмес чоңоюп өткөн, энергетикасы чоңойгондон кийин жаман оорулар калып келет экен. Эми ошол убакта эле актыкка кирип Кудай деп, жана жаман ой келсе, жанагы Кудай кечир, астагфируллах деп Кудайды ойлоп койсоң, ошол жаман ой келген ой организмге отурбай баягы жок болуп кетет экен, Кудайды эстеп койгондочу. Кудай деп жакабызды кармап койсок. Анан кийинки ак ой келет экен, жакшы ой. Ошентип отуруп туруп ошол чоңойот экен, түшүнүңүздөрбү? Баягы ак нерсе. Чоңоюп отуруп туруп баягы 50 болот экен. Анан ошол актын салмагы 51 болгондо бүттү. Кээ бир адамдардын баягы иши деле кете берет, карасаң. Эмне иш ачса кете берет, илим алса илимден деле жакшы боло берет, эргет десе эр деле жакшы болуп чыга берет, баласын деле иши кете берет, кызын деле иши кете берет, мисалы мындай карап көрсөңөр. Көрдүңөрбү? Адам өзүн баягы ыйманга одуруп мынча мусулманчылыкта айтканда, ыйманга одуруп болгондо, или акка одуруп болгондо баягы таразанын ташы оң жакка огондон кийин болду, адам кете берет экен да. Илимге, билимге жолун ачылат экен. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн биз ушунун үстүнөн иштешибиз керек экен. Бирөөнү жаман ой келди, астагфируллах, Кудай кечир, мен устазым ушуну айтчу эле, астагфируллах деп жүрдүкчү. Бирөөнүн кемчилигин көрүп калдым, астагфируллах. Эгер мен кемчилигин көргөндө, бул деле мындай адам турбайбы десең, бүт сен аны запись кылып коесуң бияка. Кара нерсени запись кылып аласың. Түшүнүңөрбү?
кара нерсени запись кылабыз. Мисалы бир досумкуна барып анын жаман жагын көрүп калдым деп коеюн. Жаман жагын көрүп калып, аны булар деле мындай турбайт деп аял экөөнүн урушканын көрүп калдым деп коеюн. Аны бияка запись кылып койдум. Бир жакшы бир бизнесмендер менен анын үйүнө барып жүрүп калып, анын жаман жагын алып кое берсем, көрдүңүздөрбү? Биздин жана аны ошол убакта Кудайды астагфируллахты айтпай кесип койсоң, ошол жакшылык жака айлана берет экен. А жанагы таразанын ташы 51-52 болуп кеткенде бүттү. Ден соолук, мен соолук бар оңолуп баштаган себеби ошол экен. Адам жарыктаныш билген кишиге оңой эле экен. Алла Таала ушунчалык керемет зат экен да. Биз бер жактан соопту жеп иште берет экенбиз да. Эң жаман жер бияктан жеп кое беребиз. Мен эмеде Жалал Абадта жүргөндө, Жалал Абадта бир белгилүү бизнес майкелерим бар, ошо менен 5 жыл иштешип калдым. Анан бир ишкана ачып ошолорду чакырып калдым. Анан мен бир канча досторум келди. Анан ал киши келди. Ал киши келатканда, ошо киши келет бекен дешип, аябай эметишип, ой салам алейкум дешип, аябай саламдашып, аябай отурушту. Анан баягы эркектердин арасында баягы анекдот болот билесиңер да. Бул табигый нерсе го. Өйдө ылдый сүйлөп коебуз. Тиги байке баягы анекдот айтып, кичине кыздар жөнүндө баягы эмелерди сүйлөп, анекдотторду айтып койду. Ал киши кеткенден кийин ошол достордун арасынан 1-2 карап тургула. Биз муну укмуш адам деп жүрсөк, бул деле мындай адам турбайбы дешти. Бул деле мындай турбайбы, койчу мен ага вообще эмем чыкпай калды, ичим чыкпай калды деп. Көрдүңүздөрбү? Биз баа бердик тигиге. Бирөөнө баа бердимги, анын эмесин ала бересиң, күнөөсүн ала бересиң. Анын күнөөсүн ала бересиң. Менде андай аябай көп нерсе болду. Мен канча адамдар менен иштештим, мисалы, канча депутаттар менен иштештим, алар айтылбайт деңиздерчи, канчасы менен иштештим. Мен ошондой кээ бир баягы жаш кезде бир 24-23 жашта мен деген Кыргызстан деңгээлинде адамдар менен иштешип жүрдүм. Бирок ошондо дагы Кудайга шүгүр дечүмүн. Ошолордун кемчилик жактарында көрчү эмесмин. Ушул адам менен сүйлөшүп жүрөм мына. Ушул адам менен бир столдо чай ичип атам мына. Ушул адам менен мен кадимкидей чай ичип, ошол менен көлдө эс алып жүрөм. Биякта эс алып жүрөм деп мен маягыма шүгүр дечүмүн да. Түшүнүп атасыздарбы? Аны машыктырчумун, тыныңыз машыктырчумун. Плюс баягы андай мындай болот, кээбирди ичип алгандар болот. Аны да көзүм жумуп кое берчүмүн. Көрдүңүздөрбү? Андан кийин дагы ийгиликтин башка жолдору ачыла берет экен ошондон кийин. А мен ошол убакта бул деле мен укмуш деп жүрсөм, бул деле ит турбайбы деп койсом, көрдүңүздөрбү? Мен жанатан бери топтогон соолдун баарын кайра бияка соруп кете берет экен. Түшүнүңүздөрбү? Биз ушул жерден жаңылат экенбиз. Ушул жерден энергиябызды тетир жака кетирип экенбиз. Баа бергенден, түшүнүңүздөрбү? Баа бергенден. Основной сен миң машык, миң кыйын бол, күндө медитация кылып, күндө намаз окуп, укмуш бол, бирок сен бирөөнү арам дебейсең, аны адам арам адал экенин бир Алла Таала өзү таразалайт. Биз Кудайыбыз кечирсин. Эгер туура эмес кылып атса, Алла Таалам кечирсин деп эле коюш керек экен ошол адамдычы. А биз антпей туруп эле астафырлах арам, тозоку, интернетти карап көргүлөчү. Бирөө бир нерсени жазып койсо, ушу Кудайдын каары жаасын дейт, эмеси жаасын дейт. Ошол минтөөл, тигинтөөлсүн дейт, туурабы? Ушундай көбөйүп кетти азырчы. Нар жагын билбей туруп элечи. Бирөө күйөөсүн урушуп койсо, күйөөсүн урушуп, укпай койсо, интернетке чыгып кетсе, бер жактан бастырат, сен эркек сыйлаган акмак, сен бейишке кирбейсиң, сен тозокусуң, эрин сыйлаган аял мындай болот деп страшын бастырат, туурабы? Ошон үчүн биз могу соопту жедирбеш керек экен. Мен сиздерди айда машыктырып, ушундай укмуш болгондон кийин анан бирөөгө баа берейин, мындай экен, тигиндей экен деп койсок, бүт бияктан алып кое берет. Эми ушул нерсе бизнесте да иштейт. Мен бизнес боюнча көп эме бердим, совет бердим. Өзүм баягы анча-мынча бизнесте жүрдүк. Бирок баягы бул нерсе универсальный закон экен да, иштей берет экен. Бирөө алтын сатат экен.
Жакшы болуп келип эле артка кете берем дейт. Жакшы болуп келип эле артка кете берем дейт. Причинасы эмне дейт магачы? Эми байыл, эми өтө мындай нормальный да. Анан акыркы үлгүдө машиналар менен жүрөт, анан ошондо анан мен сөз кыскартып айтайын. Анан ошондо баягы издеп отуруп айттым. Айтсам ошондо түшүндү да. Көрсө. Жакшы клиенттер келет экен. Эми алтын алганды билесиздер да. Акча бол адамдар келет. Алар келгенде тура калат экен, саламатсызбы деп аябай кызмат кылат экен. Кызмат кылып, сонун кылып эме кылат экен. Анан ошол убакта эле мындай эле адамдар келип калат экен. Анча-мынча ичип алып адам келип калат экен. Кээ бирде баягы галошчон кийин өзү айтат. Галошчол келиндер келип калат дейт. Галошчон. Анан ушу дагы алабы деп туруп мен ошолорго баа берип коем дейт. Эми ушу деле албайт да. Де ордуман турбой коем дейт. Де мындай эменин үстүнө эле жооп берип коем дейт баягы. Үстүртөдөн элечи. Эми карап тургула. Бияктан жакшы клиенттерге аябай жакшы кылды, сооп тапты, сонун алар өзү да акчасы, ал ыраазы, тиги да ыраазы, Алла да ыраазы. Ошол убакта Алла Тааламдын сыноосу болот тигиге. Кийинки келген клиентти дагы ордунан тура калып, түшүнүңүздөрбү, муну бизнесмендер билет, чындык бизнесмендер билет. Баягы байларга жанагы эме мамиле жасаганда менде бай кедей деген түшүнүк жок өзү. Мен баягы биздин коомдун психологиясын айтсам да, ошолорго дагы келиңиз деп, ошолорго дагы бир галошчон келин келсе дагы, ушул азыр акчасы жок болсо кийин алат, ошого да жакшы мамиле жасап койсочу, Алла Таалам жанагынын акчасынын үстүнө дагы акча берет экен. Түшүнүңүздөрбү? Биз көпчүлүгүбүз ушул жерден айныт экенбиз. Соопту кылат экенбиз, бияктан жеп кое берет экен. Түшүнүңүздөрбү? Кылат экенбиз, жеп кое берет экен. Кийим саткандар деле мисалы, көп жерге барсаңар, кээ бирлер бар. Мына ордунан турмаксан, байкайсыңарбы? Жакшынакай адамдар келсе тура калат ордунан. Көрдүңүздөрбү? Ошол адамдагы бир жараткандан келген бир жакшылыктан кургалат экен. Деп мындай духовный рызкыдан, баягы руханий байлыктан или бир сооптон көп нерседен кургала берген себеби ошол экен. Анан эмне болот? Кургалганда анан адам ооруп баштайт экен. Ошон үчүн бирөөнү бөлсөң бул страшный ичинде арамдыгын. Өзүңөргө мындай анализ кылгыла. Карап көргүлө мындай. Бирөөнү бөлдүмгү, ичинде ошончолук арамдык жатат. Бирөөнү баа бердимги, ичинде ошончолук арамдык жатат. Адамдардын үстүнөн сен мындай тигиндей деп койдуң, ошончолук ичинде арамдык жатат. Эртең менен келиниңе таарынып атасың, учурашпай кой деп ичинде страшный арамдык жатат. Балаңа таарынып атасың, ичинде страшный арамдык жатат. Көрдүңүздөрбү? Биздин ичибизде арамдыктарды. Эми ушул нерселерди билгенден кийин, анан медитация жасап баштаса, адамдын иши намаз окуп, эме кылып баштаса, адам медитация деген бул мындай, бул көпчүлүк азыр медитацияда силер Кудай менен прямой байланыштырам деп чыгышты. Бизде андай эмес, эч убакта андай эмес, түшүнүктөрбү? Бул жөн эле катыган нервти бошотуу. Могу катыган нерви мындай бошогондо бияңа иман келет. Өзүнчө эле Куран окугуң келип, өзүнчө эле бир жараткан жолунда мындай өзүнчө эле бир эме болуп кетип баштайсың да. Өзүңчө эле. Түшүнүңүздөрбү? Ушул жактар бар. Основной биздин жолдогу баягы мына эми көпчүлүгүңүздөр менде бизде машыгып жүргөн экенсиңер. Основной нерселер ушулар. Ушул основной закондорду түшүнгөндөн кийин анан адамдын баягы баскан кадамына гүл ачылып баштайт экен. Түшүнүңүздөрбү? Баскан кадамына. Жанагын жакшылап түшүндүңөрбү? Ушуну моякка киргизе алгыла. Үйүңөргө баргандан кийин бирөөнө баа берүүдүмгү? Жасаган соогуңду жей беретин. Астагфирулла, кечир, Кудай кечир деп койгула. Болду. Мейиңер кармап койгула. Анан баягы жакшылыктын жарчысы болгула. Жакшылыктын жарчысы деп коет. Мына канчадан мен иштедим. Баягы дадыраңдаган адамдарда өтө жакшы болот. Мен мына массаж кылып жүрдүм. Кээ бир адамга 1-2 массаж кылганда эле жакшы болуп кетет. Кээ бирлерге вообще бир 15-20 жол кылганда анан араң жакшы болот. Көрсө ошонун баары ойдон экен да. Көрдүңүздөрбү?
ойдон экен, эми ушул жакшы, ушундан жакшы боломбу, эми ушундан жакшы боломбу, эми мындай, эми тигиндей деп ойго салды, бүт адам артка кете берет. Ошон үчүн жараткан деле айтат экен да, силердин күмөнүңөргө жарашамын дейт экен. Күмөнүңөргө. Мына азыр дагы сабакты мындай кете беребиз. Мына келгениңиздерге ыраазымын. Дагы бир нерсе, ач көздүк. Ач көздүк. Сенин алдыңдагы мисалы руханий байлыкка ушуна жеткиң келип турса, сен ач көздүгүң сени жайлайт. Ач көздүк. Мындан өткөн эме жок. Максатыңа жетерде сенин ач көздүгүң сени жайлайт. Мен ошон үчүн былжырабай вообще күтпөгүлө, желмебуздай болуп шүмшүлүңдөбөгүлө деген мааниси ошол, түшүнүңөрбү? Шүмшүлүңдөп келиңен балаңан күтпө, тияктан күтпө, бияктан күтпө деген себеби ошол. Көпчүлүк айтат, сенден элдин баары эле жакшы болуп аткан турбайбы? Менин башымды кармап койчу дегендер келишет. Андай баягы өткөндө бири мояктан бир эжелер башымды кармап, тишимди кармап койсо жакшы болуп кеттим деген ошол реклама болуп кетиптир. Анан кыздарга ошо эфирлерде өчүрүлөчү деп аттым эле. Именно ошол эменичи. Неге дедим, ач көздүк менен келет да адамдарчы. Ач көздүк менен келет, моерим кармап койт, тишим ооруп, башым ооруп дейт. Ач көздүк бар жерде эго бар да, эго бар. Түшүнүңүздөрбү? Ач көздүк бар жерде. Жөн эле Кудай үчүн эчтекен ойлонбой эле. Мен ошол байкайм да кээ бир адамдардычы. Байкап туруп мындай эчтекен иш жок адамдарга эм жакшы түшөт. Түшүнүңүздөрбү? Ошого эм жакшы түшөт. Эми бул аябай терең нерсе да. Дагы эмне жөнүндө сүйлөшөлүк? Мына суроолор барбы де, кандай кылалык? Эми бул айта берсе сөз көп. Тема жабып атабы? Баарыңар эле оюңар токтоп унчукпай калдыңар го? Өткөндө мен Өзбекстанга жүрүп калдым. Элдердин баары эле кээ эле очередь болуп эле тамак беришет. Анан бир ашканасы бар киши бар экен, анан ал дагы аябай болбой тамак берди. Анан сурадым дейм, эмне болду десем, ошол киши айтты. Мусапырга дейт, мусапыр. Биз эми Өзбекстанда жүрөбүз, мусапыр адам экенбиз да. Ошонун курсагын тойгусуп, ошого чай берген адамга дейт. Чай берген адамга дейт. 10 жакшылык келет экен дейт. Именно мусапырга. Эми карап туруңуздар, ошол адамдын 10 байлаасы дейт, 10 жамандыгы кечирилет экен дейт. Көрдүңүздөрбү? Мусапырдын ушундай чоң нерсеси бар экен. Ошол адам айтты, мындай өтө жакшы адам экен. Айда кийин дос болуп калдык. Көрдүңүздөрбү? Көзгө көрүнбөгөн нерселер. Бирок дейт, мен ошол нерсени дейт, ушу мен жакшылык келсин, жамандыгым кетсин десең дейт, ал нерсе болбойт сенде дейт. Түшүнүңүздөрбү? Бул жерде ой аралашып кетип атпайбы мына? Көрдүңүздөрбү? Ач көздүк. Мен ушу кишини сыйлап коеюн, мына. Мага 10 жакшылык келсин, 10 жамандык кетсин деп туруп, ошол ой болсо, көрдүңүз, ач көздүккен ошол система иштебейт экен. Көрдүңөрбү? Көзгө көрүнбөгөн закон. Ошон үчүн мен менен көпчүлүк сразу эле агай бир iPhone алып берип коеюн, бир мындай алып берем, бир машина алып берип коеюн, биз менен иштештигиндер аябай көп. Бирок ушунчалык ач көздүктү көрөсүң да. Анан качам анан. Түшүнүңүздөрбү? Жөнөкөй адамдар бар. Алар менен иштешсең дагы, анын үйүнө барып карандай чайын ичсең дагы бул бакыт да. Ошол именно ач көздүк көп нерсени калтырып коет. Анан Кудай үчүн деп эме иш аракет көтсө, бул жерде башка нерсе бар. Түшүнүңүздөр? Айырмасы ошол. Бул жерде көзгө көрүнбөгөн закондор аябай көп. Мен бир досум, молдо досум бар. Анан таксист айтып калды дейт, деле бир акча жукпай койду мага. Эмне кылам дегенде садака бер деп коюптур. Анан кийин 1-2 айдан кийин ошол таксиге дагы отуруп калдым дейт. Садаканы тынбай берип атам, дагы эле жукпай атат дептир. Ишим кетпей атат дегенде, эмне деп берип атасың дептир. Карап тургула. Ишим оңосун, ушу балекет салекеттин баары кетсин. Көрдүңөрбү? Ушу мага жамандык келбесин. Түшүнүңүздөрбү? Ушу мага ушу кырсык келбесин, ишим жүрүп кетсин, мына караптыла. Ишим жүрүп кетсин деп садака этип атат. Эми ошондо айттым дейт.
Сен антип бербе. Бул жерде адамдын ач көзү аралашып атат. Түшүнүңөрбү? Ач көзү аралашып атат. Жөн эле бер, Кудай ал, Кудай таалам керемет зат ал өзү. Билүүчү зат. Жөн эле Кудайдын жолуна бер дедим дейт. Кийин 1 айдан кийин, 1,5 айдан ошого түшүп калдым дейт. Ошондо ошол бала айтты дейт. Байке кадимкидей билинди дептир. Өзүнөн өзү эле передачалар көбөйүп, өзүнөн өзү эле нормальный клиенттер отуруп машинама. Баягы ынжык клиенттер жок болду дейт. Анча-мынча ынжыктарды деле унчукпай калды дейт. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде ниет Алланын жолуна, жөн эле Алланын жолуна кетти. Бул жерде ач көздүк аралашкан жок. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн мояка келгендер ушу бир нерсени үйрөнүп мындай болуп кетем дебегиле. Главный законду түшүнсөңөр болду. Түшүнүңүздөрбү? Бир канча закон бар. Ошону түшүнүп алсаң эле жашоо жеңил болот. А мен биз иштеп чыккан нерседе ошол закондорго таянабыз бизчи. Законго таянабыз. Мисалы мына муну асманга ыргытсаң жерге түшөт. Бул законбу? Иштей берет. Көрдүңүздөрбү? Канчалык бийикке чыгам, канчалык сен бийикке чыксаң дейт, ошончолук жерге түшөсүң дейт. Канчалык бийик көтөрүлсөң дейт, ошончолук жерге катуу түшөсүң дейт. Бул законбу? Эми карап тургула. Закондун да закону бар, ошону билиш керек адам. Могул нерсени аябай катуу ыргытылса эгер, могул жерден жана стратосфера деп койчу эле, озон катмары деп коебузбу? Ошондо могул чыгып кеткенден кийин эмне болот? Могул жерге түшпөй калат. Билесиңерби? Бул жерге түшпөй калат, ошол жакта эле мындай калкып жүрө берет. Жана спутниктер бар го. Ушунчалык жанагы бензиндер менен, ушунчалык эмелер менен, ошончолук баягы күч менен тетик эмени жарып нары чыгып алгандан кийин берки оор эме түшүп калат, туурабы? Нары жакта только аппаратура калат, капсула калат. Ошол мындай космосто мындай калкып жүрө берет. Көрдүңүздөрбү? Бул башка закон. Анысы кандай? Адам ошол законду түшүнгөндө аң сезим менен Кудай деп таза жүрүп, Кудай деп жүрүп, бияк аң сезим чыгып алса, баардык информация Алла таалам өзү эле адамдын жүрөгүнө салып коет экен. Өзү эле көп нерсени билгизип коет экен да. Ошондо адамдын ден соолугу өзү эле оң болуп баштайт. Законду түшүндүң өзү эле көпчүлүк бала мояктан мына азыр бир апа вообще уктабай калган экен. Анан мен медитацияма жасап, тынбай эле баш көтөрбөй уктап атам дейт. Ошол кайсы кол көтөрүп коңузчу ошол апа. А мына тетекте отурат оронгон апа. Кол көтөрүңүз тийине. Карап койгула. Ошол ушинтип арыстанып атат. Вообще уктачу эмес экен. Кийин медитацияга отуруп, баш көтөрбөй уктап атам дейт. Көрдүңүздөрбү? Эми сиз уктай бериңиз апа. Уктай бериңиз. Неге дегенде бир канча жыл уктабай турган баягы нерв чарчаган. Түшүнүңүзбү? Чарчаган. Эми ошол дене бир канча күн эс алыш керек. Уктаңыз, жыргаңыз, бирок уктап атканда бир секрет. Уктап атканда ушу жараткандан ажырабай уктаңыз. Түшүнүңүзбү? Эгер жаратканды жөн эле уктап кетсеңиз, андай нафсиге тартып кетет. Уйкунун секрети ошол. Уктаганда жараткандан ажырабай уктаңыз. Жараткандан ажырабай уктасаңыз, мындай ниетиңизди коюп коюңуз. Уктап жатканда дагы сизде эме кете берет. Процесс кете берет. Түшүнүңүзбү? Мен бул нерсени башыман өткөргөм. Мен иштеп чыккан нерсем бар, өзүм башыман өткөргөм, мен ачык эле айтып коеюн. Бүт өзүм башыман өткөргөм. Мен өткөндө азыр эрте туруунун системасын иштеп атам. Эрте менен. Күндө эрте менен туруп кандай ойгоноор менен мен ошонун үстүнөн иштейм. Бир канча жылдан беричи. Анан азыр ошол бүтүп калды. Ошону үйрөтөйүн силерге. Жатаарда эч кандай план койбой жаткыла. Баягы келмебизди келтирип, ач көздүк менен эмес. Түшүнүңүздөрбү? Бизде эго деген мындай болот. Биринчи эле ушу балам болсун, неберем болсун, анан бияка болсун дейт да. Эчтеке каалабагыла айтып коеюн. Жөн эле Алла таалам өзүң билүүчү затсың. Өзүң керемет затсың, өзүң кандай бизди тарбиялашты өзүң билесиң. Уктуңарбы? Бизди өзүң билүүчү затсың деп туруп эле, анан эч нерсе план койбогула. Жөн эле жаткыла.
эртең менен көзүңөр ачылат. Мусулманчылыкта айтылат, бир жакшы сөз бар. Уктап атканда напси чыгып кетет деп айтылат мусулманчылыкта. Эми бул напсини программа деп да койсок болот. Түшүнүңүздөрбү? Программа. Анан ойгонгондо кирип кетет дейт. Эми ошону силерге мен түшүндүрүп берейин мына бир сыйра. Эртең менен мына көзүңөрдү ачтыңар мына. Көзүңөрдү ачканда каякта жатам деп бир ой келеби? Көп адамда. Көздү ачканда эле мындай мен каякта жатам дейсиң. Анан 1-2 секундтан кийин мен үйдө жатам дейсиңер, туурабы? Именно ошол мезгилде бизге баягы напси кирип кетет экен кайра. Шайтан кирип кетет экен мындайча айткандачы. Түшүндүңүздөрбү? Турдуңуздар, шайтан кирип кетет экен ошол учурда. Эми ошол ойгонгондо эле мен өзүм немемен аябай эксперимент кылдым ушул нерсеничи. Эксперимент кылдым. Ойгонгондо эле бир 3-4 вариант бар, ошонун 1-2 вариантын айтып берейин. Бизде медитация кылып жүргөндөр колуңар көтөрүп койгулачы. Медитация кылып бизге катышып жүргөндөр кол көтөрсөңөр, мына 60-70%. Көзүңөрдү ачканда эле акырын медитация кылып киргиле баягы. Дыхайнан жасап киргиле, түшүнүңүздөрбү? Көзүңөрдү ачылдыбы? Дыхайнан жасап киргиле. Ошол учурда баягы эго кирип кеткендин ордуна Кудай менен болгон байланыш болуп калат экен. Кудайды эстеп дыхайнан жасап киргиле. Бул биринчиси. Экинчиси эртең менен ойгонгондо эле акырын көчүңөрдү кысып баштагыла. Акырын кысасыңар дем алганда. Кайра кое бересиңер. Тамашасы жок болчу. Эртең менен ойгондуңар, бисмилла деп тилде көчүңөрдү акырын кысасыңар мына. Кайра акырын чыгаргыла. Ушуну 100 жолу жасап койгула, ушунчалык жеңил туруп кетесиңер. Эми ошол учурда карап тургула. Адамды шайтан баса берет. Ойгондумбу, сразу эле тургуң келет, бирок кичине жата тур дейт, туурабы? Кичине жата тур дейт. Анан туруп, анан эми кичине жата тур дейт. Эми 10 мүнөт жата тур дейт биякачы. Анан эми 15 мүнөт жата тур дейт. Эми бүгүн эс ала алайынчы дейт. Туурабы? Көрдүңүздөрбү? Баягы шайтан адамдын эмесин, аң сезимин ээлеп алды. Түшүнүңүздөрбү? Эми ошол учурда көзүңөрдү ачканда акырын сезип калгыла да, акырын көчүңөрдү кысып баштагыла. Эми туура эмес түшүнүп албагыла. Бар нерсе да. Ошондо могу геморрой, семорройда цистит, мистит да кетет ошондончу. Түшүнүңүздөрбү? Акырын тилиңер таңдайда болсун. Ошол моментти мисалы көчүңөрдү кысып келатканда тияктан уйго барыш керек эле, койго барыш керек эле, базарга барыш керек эле, ош базарга барыш керек эле деген ой кирип кетпесин. Түшүндүңөрбү? Ошону киргизбей туруп акырын Кудай деп туруп акырын көчүңөрдү кысып койсоңор бир 100 жолго чейин чыдап койсоңор, ушунчалык жеңил туруп кетесиңер. Анткени себеби биз баягы бир нерсе менен алек болуп калбасак, Кудай менен алек болуп калбасак, бизге шайтан кирет экен. Ошол эле. Секрети. Түшүндүңүздөрбү? Басуунун секрети. Могу биздикине басууну бир интернеттен көрдүңөр беле бир жерден? Эч жерде жок да. Элдер айтмакта, доктор Өмүрбектин тияктан урдуп алып эле, бияктан урдуп алып эле, могу техниканы берип атат демек. Ким? Эч ким айта албайт да. Эмгичеги чыкмакта. Мен аферист деп чыкмакта. Тияктан үйрөнүп эле, бияктан үйрөнүп эле берип атат депчи. Могу биздикинде результат эч жерде жок азыр, айтып коеюн. Туурабы? Кол көтөрүлө туура дегендер. Ушинтип эгобузду көтөрө беребиз. Анан адамды не? Ой өлтүрөт, ой. Ой өлтүрөт, ой болуш керек же Кудай болуш керек биягындачы. Ошол эле. Мисалы биз ойлонбой эртең менен турсак, бир жерде отурсак, ой басып алат, дайыма басып алат. Жер кыймылдап кетсе, ойдун баары жок болуп кетип туруп, не келет ордуна? Кудай келет. Туурабы? Кудай келет. Ошон үчүн баягы жер титирөө болгон жерде, өрт болгон жерде, жана кыян-пыян суу каптаган жерде баягы ойдун баары жок болуп кетет экен да, Кудай менен болуп калат экен да, элдерчи. Кудай менен болуп калган үчүн элдердин аң сезими тазаланып кетет экен баягы. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн бизди ой басып алат. Ой басып алгандан ооруйбуз бизчи. Биз деген 3 чактан турабыз. Келер чак, өткөн чак, учур чак. Ошол учур чакка келиштин эле методикалары. Качан биз учур чакка келип баштаганда,
болуп көрбөгөндөй, мен ушул сөздү айтам, болуп көрбөгөндөй өзгөрүү башталат. Түшүңөрдө кирбеген өзгөрүү болот, түшүңөрдө кирбеген өзгөрүү. Түшүнүңүздөрбү? Түшүңөрдө кирбеген өзгөрүү болот. Мен могу сөздү жөн айткан жокмун. Мен ушул сөздү дайыма айтам турабы? Түшүңөрдө кирбеген өзгөрүү болот. Эгер адам туура ниетти коюп, туура машыкса, ошол эле. Мен сентябрдан бери эле катышып атам. Сентябрь айынан бери эле 24-жыл сентябрь айынан бери эле катышып атам. Менде өзгөрүүлөр өтө чоң. Эми өзүм сезбеген өзгөрүүлөр өтө чоң. Аны мен билбейм, чынын айтканда. Бул өзгөрүүлөрдү мен мына биринчи өзгөрүүлөр мына тамырым бүт минерге чейин чыгып кеткен. Бая не деп коесуңар, аны орусча бир нерсе деп коесуң. Варикоз. Ушулар кирди. Кудай Аллага шүгүр. Ушугачы. Ушулар кирди. Андан кийин путумда эго баягыдай чоң тырмак алигидай. Не деп кычканды не деп коесуңар баягы. Грибок. Ошолор кат-кат болуп чыкты. Анан ошо мезгилде мен путумду дагы тизеден операция кылдырганмын да. Ошондо врачым көрүп алып болсо, байбече, бул тырмакты үйгө алып кетесизби кайрадан деп атпайбы? Мен эсиме жыгып калыптыр. Бу тырмагыңызды деле кошуп алып салайын деди да. Анан мен кайсы тырмак деп коем. Анан эсиме түшүп, мейли алып салыңыз дедим да. Анан бая тырмакты дагы алып салды. Анан алып салгандан кийин кайра дагы ошо тырмак кайра эле кат-кат болуп чыгып атпайбы? Баш бармагымдагы тырмак. Андан кийин ошо боюнча калды. Анан дары кой деди. Дары иштим. Күндө тырмакка дарыларды куям. Эч таасир этпеди. Андан кийин мынакей ушу медитацияга отурганыман кийин Аллага шүгүр, ошо тырмагым өзүнүн калыбына келип эле кадимкидей чыгып атат. Уже чыкты, теп-тегиз болуп баш бармагымчы. Андан кийин мына колума бүт жаралар чыкты, Кудай тобагыл. Мен го ал көз жара дегенди билген эмесмин, чынын айткан. Чоң ушундай жаралар чыкты. Ал жаралар да кетти, кызым, ушундай. Өзүм аябай толук элем. Аны мен өзүм толукмун деп эле жүрө берипмин. Бирок ал ишик экен. Ишиктин баары кетти. Кудайга шүгүр. Чын ушунчалыгына шүгүр. Андан кийин ушу балдарымын, мына кызымдын, неберелеримин бүт иштери өттү. Бүт баары иштери өтүп, ушундай неме болду. Өзүм болсо аябай талкаландым. Ичим өтүп атат. Ар бир сабакка катышканымда ар бир немелерди жасайм го, бая физиораткалар. Ошондо 2 күндөн ичим өтөт. Жакында эле мына биринчи курска катыштым, анда ичим өттү. Экинчи курска катышып, уже бая күн менен саламдашууну алдым да. Ошо мезгилде да 2 күн ичим аябай өттү. Кудай тобагым Аллага. Андан кийин баягы али энергияны киргизип атабыз го, киргизип чыгарып атабыз. Ошо мезгилде 3 күн ичим өттү, катар. Анан жанымда эле келип калса неберелерим. Ошолордун иштери өтөт десең. Мен жанымда эле жүрүп калса 2 күн, ошолор бүт эле ич өтөт. Анан Кытайда окуган баламын дагы ич өттү. 3 күн, апай, эмне кылып атасыз? Дейт го балам. Апай, эмне болду? Баарын эле ичин өткөрүп атыпсыз го. Не деп эжеси экөө аябай сырдашты. Эжеси ошентип айтыптыр аябай. Ошол менде чоң, мен билбеген канча өзгөрүүлөр бар, аны Алла билет, кызым. Чын, рахмат, ушу балама рахмат, чынын айтканда. Бизди ушу Кудай ушу бир жеткириптир, Аллачы, ушу баланы бизге, чын. Мына баламын сөзү туура экен. Мен оңолдум. Эми далай, эми чалым деле жакшына болуп калды. Өзүм деле көп сүйлөбөй калдым. Ушундай экен да. Ушу мына дагы бир нерсени айтып кетейин. Ушу Өмүрбекке мен биринчи катышканда эркектер деле мактай берет эле да. Ушу бала кантип эле эркектердин характерин билбейт дейт элем. Чын мына Өмүрбектин бетин айтайын. Ушу кантип эле ушу аялдар деле боло берсинби жаман нерсе десем. Ошо эми мына мен окуп кичине биринчи курс, экинчи курста окудум. Бирок чын эле аял киши сал көбүрөөк алиги эгобуз көппү же шайтаныбыз көппү, иш кылып көп нерселер болуп кетти. Рахмат балам сага, ыраазычылык, рахмат. Ушу жамгырдай жааган дубаларыбыз кабыл болсун ушуга. Мен өзү сентябрдан бери эле катыштым. Анан 4-чү степень 2 бутум тең артроз болчу. Таяк менен басып, былтыр кышында да баспай калгам. Азыр мына жөн эле келдим. Мынаяка чейин немеси жок эле басып жүрөм. Биринчи ошо болду. Анан жанындагыларга, тууган уругуна, бала чакасына тиет дегенге толук ишендим. Анан мага жаккан жери бул баланын. Алланы биринчи орунга коюп атабыз.
Алла менен анан табигый жол менен дарылап аткан өзү бизге бир себепкер болуп жиберип койду да Алла Тааламчы. Анан баягы медитацияны мен намаз окуганда эле ошо көпкө отура албайм да, стулга отуруп окуйм. Ошондон кийин 10 мүнөт эле жасап коет элем. Эми даамын татып алып, медитация 15-20 мүнөткө кетип атат да, отура бергим келет ошондой элечи. Анан ошондо дагы бир сөзү кулагыма жаңырат. Асанканы түздөгүлө десе эле баягы бүкүрөгөн кемпир, мен 70-тен өтөт. Мынтип каябыз го. Ушунун баары керемет да. Бизге өзүнчө эле бир чоң сабак болуп атат. Анан басууну азыр неметпей калдым, бирок сентябрда басып жүрдүм, мактанып деп видео жөнөтүп жүрдүм, мактанчаакмын. Анан кийин ушунун баары бир Алладан келген керемет болду бизге. Мен ден соолукту тилеп, өзү ден соолук боюнча неметип, наоборот болду, мага киреше ушунчалык киреше күтүлбөгөн кирешелер болду. Мен ошого бактылуу, мен ушуну айтайын деп, ыраазычылыгымды билдирейин деп келдим. Өмүрбек, өмүрүң узун болсун, мен Фейсбукка көбүнчө Фейсбукка жазам. Өзүм Сузак районунун Каралма айылынан болом. Манан аэропортто жашайм. Шарт эле кечээ күнү самолетко чыгып эле келе бердим, 2-чи рейсте. Ошо мен ыраазымын 1000 мертебе. Мен айтсам азыр кайсынысын айтам билбейм. Ойлогон оюмун да көбүрөөк байлык болду мага. Кудайга 1000 мертебе шүгүр, сени жөнөткөн. Айла уктабай калган күндөрүм болгондо. Рахмат, Кудай сени жеткизип бизге ушундай Өмүрбекке рахмат. Бул дагы Алланын буйругу экен бизге үчүн. Ушунча мен биринчи сабактан эле биринчи күндөн баштап эле уктай баштадым. Эми уктап эле бир жолу уктап калган жокмун. Эми ошол убагымда уктап, ошо Өмүрбектин айткан немелерин баарын аткарып, кайсы неме кылса да убагында туруп, мен өзүм 5 убак намаз окуйм. Ошол уктап ушундай бир өзүнчө эле бир керемет ден соолугум өзүмө келип калгандай болду да. Бул уктабаган өтө кыйын экен. Таңды таң аткача адамдар уктап жатса, мен уктабайт элем. Только ошо дары менен уктап калганмын да. Акыркы күндөрү дары ичпесем вообще уктабайм. Не дейм, Алла ыраазы болсун, рахмат балам. Кудай сага ден соолук берсин. Ошо келгендер баардыгыбыз, Аллах ошо баарыбызга шифа берсин. Ошо Өмүрбектин айтканын кылсак, баардыгыбыз Аллах ошо мына Аллах шифа берет экен. Ошону айтканын кылышыбыз керек экен да. Негизи мен көп докторлорго баргам, көп жерлерге, психологторго баргам, бирок мындай мен айгууну тапкан эмесмин. Рахмат чоң балам. Бери Жалал Абад курортунда жасап жүргөнмүн. Кээде Өмүрбек курорттон шаарга чейин дагы таксилерге олтурганда ал төлөп жүргөн мага. Мен ошондон бери Өмүрбекти билем. Бирок Өмүрбектин сабактарын өтпөдүм. Мен жана телефондон эле бесплатный эмелерин көрүп жүрүп, анын касиет деген китебин 2-чи часын алып, азыркыга чейин колдонуп жүрөм. Бирок действительно бул бүт эмелерди аябай туура айтып жатат. Көп жылдар мурун бутума Россияда жүрүп, бутума темир түшүп кеткен да, баш бармагыма. Андай буттарым полный тырмагым эме болуп кеткен, уже бузулган да. Ушул жылга чейин бутумун тырмагын 2 саат кайнак сууга салып тырмагым алып жүрдүм. Мына быйыл август айында катыштым Өмүрбек айдын сабагына. Кудайыма шүгүр 3 жолу тырмагым түштү. Андан кийин дагы мен быйыл жайында тишим аябай тишим катуу ооруп, тишимди оңдотуп алсам, Россияда жүргөн баламда тиши аябай катуу ооруду. Мына Кудайга шүгүр Өмүрбек агайдын немеси шифасы. Мына жакында менин белимде грыжа бар дешти, 12 сантиметр деди. Бутумда дагы да ушун тишти. Бирок чындыгында барып көрүндүм, бирок
бир 12 күн каттадым. Бирок аябай кыйналдым кайра эле. Кудайга шүгүр, мына азыр эртең менен намаздан кийин медитацияны неме кылам. Намаздан кийин аны 45 мүнөт күнгө угам. Анан басуу системасы. Бирок Кудайыма шүгүр, Аллахка шүгүр, өмүр багага баары жакшы болуп атат. Колумдан келбеген нерселерге эле араанын астына түшүп жүгүрүп жүрө беришкем. Азыр антпай калдым. Сиз бул агай айткандай тиги мындай экен, бул андай экен деген сөздөргө дагы чек коюп калдым да. Бир күнү мына Мраморный айылынан отурдук автобуска. Бир оронгон кыз, жаш эле кыз экен, аркараак жакта отуруп турган бир келин келип тур деди эле, турбай койду. Баягы автобустагы элдер Мраморныйдан Ош базарга келгенге чейин баягы кызды талкуулатат, турбай койдуң, ал эле, бул эле деп. Эч турбай койду, ал кыз да көгөргөн кыз экен. Ана мен деле мурун ошондойлордон кур калбаган аял болчумун да. Сөзсүз бир сөз айтмакмын агачы. Мен бул жерде отурдум, ал кыз мындай эле жерде отурду. Анан кийин мен бул агайдан алган тарбиямдын негизин мен ошондо уже түшүндүм, өзүмө өзүм таң калдым. Бир сөз айткан жокмун, күлүп карап койдум. Анан өзүмө ыраазы болдум да, мен неге буга унчукпай калдым депчи. Бул деле чынында результат экен, өзүңдү өзүң тарбиялоо дагычы. А мен андай жерден кур калбай, ал кызды Ош базарга чейин эле сөгүп келмекмин эгер мурдагы Жамиле болгондо. Бул агайдын окуусуна катышпагандачы. Анан ошол бардыгыңыздарга жугумдуу окуулар болсун, результаттар болсун. Баягы медитацияда отурганда аргас жериме бир нерселер чыгып, андайлар көп эле болду. Чын эле энеге чыкса балага да чыгат экен, кызыма, келиниме да ошондой бүдүралар чыгып атты. Анан эми Кудайга шүгүр, өзүмдү өзүм тарбиялап калдым. Рахмат сизге. Давай жат азыр морге жат деп эле мен жаткыра коюп эле анан эмени коюп койду, акысыз медитацияны. Анан угуп баштадым, анан эле что-то өзүм бирдеке болуп, бир какой-то бирдеке болуп атам дедим. Анан ошентип угуп, анан 2-3 жумадан кийин визага бармакмын. Эми ал мурунку состоянием болгондо мен вообще аяка барып жооп да бере алмак эмесмин, айта да алмадым, сүйлөй да алмак эмесмин. Анан 2-3 жумадан кийин бардым. Барып кичине анча-мынча жарык пайда болуп калса керек да. Анан мени көрүп эле, канчага барасың деди. Бир 2 айга барам деп койдум. 2 айга барам десем анан күлүп анан англисче эми акцент менен сүйлөп хорошо деп койду. Ошентип 3 жумадан кийин мен виза алдым. Виза алып анан балдарыма барып келдим. Ошондон бери бир да сабагын калтырбайм. Тарамышты да алдым, 1-чи курсту алдым, 2-чи курсту алдым, касиетти алдым. Бүт сабагына катышып келатам. Анан бүгүн дагы өзүмдүн результаты менен бөлүшөйүн, элдерге айтайын. Ушунча мына аялдар баарыбыз өзүбүздүн бизден кетип атканын билип, мына баарыбыз келип атабыз. Только аялдар күнөөлүү экенин билдик да. Бул эң жакшы. Анан Өмүрбек ага чоң рахмат сизге. Аллах разы болсун. Сизге бизге жиберген өмүрүңүз узун болсун, бактылуу болуңуз. Сизди көргөндө тим эле билбейм, айланайын, кимди көргөндөй болом мен өзүм. Күнүгө эртең менен кечинде заниматься этем. Потому что мен жыргап калдым. Мен жыргаган үчүн ал жыргалды эми айтып да түгөтө албайсың. Ошо жыргаганыңыз менен жаныңыздагыларга бөлүшүп атасыздарбы? Урматтуу апалар. Сөзсүз түрдө жаныңыздагы апаларга, кудагыйларыңыздарга, бизде чайхана көп барабыз. Сөзсүз түрдө өзүңүздөр кандай жеңилдеп калдыңыздар, бөлүшүңүздөр. Алардагы ден соолугу чыңдалып сонун болсун, келиңиз. 17 жыл уктабай калгам. Жолдошум каза болуп, 47 жашында инфаркттан. Аны уктаган эмесмин, мен кыска гана айткым келет, мен уктап атам азыр. Мен жыргап эле калдым. Өмүрбек чоң рахмат. Кыска нуска бактылуу болгула. Ушул Өмүрбектин шифасы менен Аллах Тааламдын буйругу менен айга берели. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы агай? Мен да ушу атайын эле ушу агай үчүн Аксыдан келдим, Сарчелектен. Мен былтыркы ороз убагында ушу агайдын сабагын билип калдым.
ага чейин ооруп көп ушу Бишкек шаарында дагы психбольницага жаттым. Ушу тамагым деле бирдеме тургансый берет эле да. Тааптарга да бардым. Көрүнө бердим, эч мындай жыйынтык болбоду анан. Түзүк болуп калам, кайра эле ооруп калам анан. Бир күнү ошо түндө тахажжуд окудум. Кудайдан тилеп, ыйладым, сурадым, Кудай мага туура жол таап бер. Атабыз да кайтыш болуп кеткен убак болчу. Ушу балдарымы томолок жетим кыла көрбө деп сурандым да ошо күн. Анан эртең менен эле ушу 5те кетем дедим. 6:30 ушу Кочкор Атада бир аба бар эле, ошого бара берет элем анан. Түндө кыздарыма жаздым, Сахалинде кызым бар эле, кызым менен эртең 6:30 чыгам. Балдарым Кудайга аманат дедим, үйдө кичинекей балдарым бар. Анан эртең менен маршруткага чыгайын десем эле кызым YouTube WhatsApp'tan ушуну жөнөтүп коюптур да, апа, ушу Бишкекте ушул агай бар экен, ушуну көрүңчү дешти да. Анан тиги автобуска деле чыкпай калдым. Ошо барып эле ушу YouTube'дан, YouTube дегенде, Instagram дегендерди эч түшүнбөйт элем, көрбөйт элем. Ошо барып эле ушу агайдын сабагын угуп калдым. Ушул ойдон эле жок болуп кетти. Тамагым дагычы. Андан кийин көп результаттар болду. Денем оор базып калган болчу. Өзүм үйүмө жата албайт элем. Апама чыгып берет элем, апа мен тез алып кет үйгө депчи. Өзүм балдарым таштап үйүмө качат элем. Андан кийин анан ушу Сахалин иштеген кызым келди быйыл жайда. Келген убакта ушу кызыма денесине толтура жанагындай көз жара сыяктуу капкара неме чыгып кетти да кызыма. Сүртөт, эчтеме болбойт, анан кызым тийбе дедим, тим кой бул өзү кайтат дедим. Ушу агайга ыраазымын. Агай ушу сизди жүрөткөн Аллахка миң марта шүгүр. Аллага да ыраазыбыз. Ушу кыргыз элин агартып, элибизди ушу өнүктүрүп, ушу аптекасы жок адамдар тунук жашоодо жашашына сиз жардам берип, ушу элди агартып. Жайында ретирке эле сиз дагы. Рахмат агай. Кыздарга жазып койгула, кыздар толкунбай. Мен результатымды айтсам, 12 жылдан бери Америкада балдарым, кыздарым жашачу эле, көрө эле келем, ушу келе албай атышты эле. Мен 2 жыл болуп жашаган. 2 жыл болду да, медитация жасаган. 67, 39 касиет сабактарын окудум, катышып атам. Ошол документ тапшырып койдук, визага барасыңар деп, жолдошум экөөбүз бардык визага. Эми биз алабызбы, албайбызбы дедик да. Мындай кылгыла, тиги жакшы беседада жакшы жооп бергиле деп биз бардык. Бирок баргандан кийин эле астыда көп кишилерди мындай аябай көпкө сурап атты да, бизге бербей калды деп атты элек. Бирок бул 5 эле мүнөттө бат эле неберебиз бар, балабызды көрө элекпиз десек эле одобрено деп бизге печатыбызды басып, виза ачып койду. Түшүнбөй калдык да өзүбүзчү. Ошондой шаар кетти. Кудайга шүгүр, былтыр 3 ай балдарыбызды барып көрүп келдик. Андан да майда чүйдө мындай өзгөрүүлөр бар. Мындай өзүм шашмал элем, азыр токто. Көп кишиге мындай акыл айтканды жакшы көрө берчү элем, азыр көп сүйлөп, өзүмдү токтотуп калдым да. Анан мен кошо Нарындан Адбаштан келдим. Анан 2 жыл болуп ошо рахмат эми, Өмүрбегиме рахмат, Кудайыма рахмат, ошо баары жакшы. Мына Кыргызстанда канча деген энелер, канча деген ата байкелер чындыгында оору көбөйүп жатат жылдан жылга. Ушуга себепкер болду. Оорубузду айтсак, бир топ эле көзгө көрүнбөгөн, көп эле болуп атат. Анан Кудайга үшүгүр, тобо дейли. Азыр кадимкидей жакшы уктап, ооруган жерлерибиз кетип, өзүбүздү абдан жакшы сезип калдык. Мен бир эле орчундууну айтайын, башкасын айтпай. Давление 160 менен такай жүрчүмүн, мен өзүм Суусамырдамын. Суусамырдамын, азыр бул Бишкектен келдим бүгүнкү күнү. Анан ал Суусамырда илгери суук, мен мектепте иштедим. Жер титирегенде классыбыздын үстү ажырап кеткен го. Бутум үшүп, үшүк алганбы, манжалары бүрүшүп турчу. Анан азыр байкасам, чечкенде көрүп калдым. Бутум багы манжалары түз болуп эле калыптыр. Анан сөөктөр дагы түзөлөт деген Өмүрбектин сөзүн бир
эжеге ответін айтып атканын угуп калдым да. Сөөктөр да түзөлөт десе, апе анда ошондон болгон экен дедим да. Ыраазыбыз. Чын жүрөктөн мен ыраазымын Кудайга. Мен өзүм деле эң жөнөкөй жай жүрөм. Азыр ого бешпеттер эле жайлап. Неберем ооруп, болбогон жерден эле спортсмен неберем ооруп калды капыстан эле. Анан эле молдого апарып, тияка апарып, бияка сүйрөп эле буту тиги сары суу толуп эле. Анан кийин энеси байкуш ушу медитацияны таптыр, ошону эле жалынып эле ошону жасап калды. Анан мен да кошо жасап калдым. Анан Кудайга шүгүр аябай, неберемди спортту ташта деген мынакей таштабай эле, врач таштабасаң болбойт деген да. Анан Кудайга шүгүр, азыр жакшы, аябай биз дардалаңдап эле бул астыга эле кетип баратса кете берет экен деп эле ойлоп турбуз да. Анан капыстан эле ооруп калып атпайбы? Анан айтпа күндөрдү мында жанына киши тура албайт да. Ошол жакшы, Кудайга шүгүр, өмүрбек айланып кетейин, ыраазычылык. Өзүм да жакшымын, баардык толтурат эми, баары четинен кетип атат. Ушу Өмүрбекке чексиз ыраазымын. Мен көптөгөн результаттарды көрдүм. Мына көздөрүмдө кичине сөөлдөр бар эле. Медитация кылып жүрүп жоголуп кетти. Өзүм 53-чү потоктун катышуучусумун. Кечин кызыма келдим эле, мен дагы Өмүрбекти баана кылып. Кызым түнү менен саат 4-тө сыхбатка болуп, азыр саат 9-да төрөп алды. Ошо кызым менен бирге мен сыхбатка болдум, мен дагы толгоо тарттым. Азыр жакшымын. Результаты жакшы. Жеңил төрөдү? Кызым жеңил төрөдү, бирок мен аябай толгоо тарттым түнү мененчи. Кадимкидей аял катары. Азыр жакшымын. Өзүмдүн сахарым бар. Biraz арыктап кеттим да, азыр жакшы толушуп атамын. Дарыларды ичпей жатам. Киндигиңизди өзүңүзчө өтө эле жакын боло бербеңиз. Ал эми кыз бирөөнүн семьясы өтө эле жакын болуп көрдүңүз. Сиздин кин ал кыйналганда сиз кыйналып атасыз. Илгери эмнеге кесири жок эле билесиздерби? Эмне дегенде акыл аз болчу. Аялдар иш менен болчу, TikTok, YouTube дегенди билишчү эмес. Баягы күйөөсүнө кызмат кылып эле, эми илгерки апалар билесиздер, совсем башкача эле го. Мындай күйөөсүн ушунчалык мындай бир ордун бийик коюп, ушундай бир кандай сезип эле, мен билем, эми кичинекей чагымдачы, ошону мен да илешип калдым анча-мынчасыначы. Анан мына азыркы заманда мына Европада эме өнүккөн өлкөлөрдө почти канча бир 90% дейт го, мен угушума караганда туурабы? Бүт эле кесири менен төрөйт экен. Эми эмне себептен кесири менен төрөп атат? Эмне себептен? Неге дегенде аял кишиде эме акыл көбөйүп кеткенде биздин баягы ичибизде духовный энергияны жеп иштейт экен акыл. Бүтүндүүлүктү жеп иштейт экен, түшүнүңүздөрбү? Бүтүндүүлүктү жеп иштаганда анан баланы баягы түрт албай алат экен, баягы күччү. Табигый күч экен да булчу. Ошо түрт албай алгандыктын эсебинен өзгөчө өзүнчө эле акылдуу болуп жүргөндөрдүн баары ошондой кесири болуп турат, мен билгенденчи. Анан могу биздин медитацияга катышып, ушунчалык жеңил тургундар өтө көп, өтө. Аябай көп, мен таң калам ушул нерсеге. Ушунчалык баягы кыйналбай төрөшөт, кыйналбай. Неге дегенде баягы мол жерде напряжение кой бергенде, аял кишиде денеде күч пайда болуп баштайт. Ошон үчүн мына сөөлдөрдүн кетиши, канчалаган результаттардын кетиши, ошол геморрой почти вообще эчтеке калбай эле кетип атат. Эми андай аябай көп.